Саламаттар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва YouTube каналы. Өзүңүздөр билгендей эле бул жерде элге керектүү маалыматтардын баарын чыгарып турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде азыр чайхана Манастын алдында. Айымдар жана мырзалар, көргөн нерсенин баарына ишене бербегиле. Азыр такталган гана маалыматка ишениш керек. Ошол себептен сиздер үчүн такталган маалыматты айта кетейин. Артымда турган чайхана Манас ачылды. Метро Люблинодо. Метродон автобус менен келсеңиздер болгону 18 минутта келип каласыздар. Же 8 же 10 минутта. Биздин таксист байкелери үчүн дагы парковка өтө кенен. Жана бул жерге балдарыңыздар менен, тууган уруктар менен келсеңиздер өтө сонун экен. Кабинкалары дагы бар экен. Бардык дизайндары жаңы жасалган достор. Ошол себептен баарыңыздарды чайхана Манаска күтөбүз. Бул жерде парковкалары кенен, өзүбүздүн таксист байкелер келип чай ичип кетсеңиздер болот өзүбүздүн мекендештердин чайханасына. Жана бул сетовой болуп кетип аткан убагы азыр кыргыз эли өнүгүп өсүү жолунда. Ошол себептен дайыма өзүбүздүн чайханаларга келип чайлардан ичип, курсак тойгозуп кетели достор. Азыр мен сиздерге полный обзорду көрсөтүп берем. Лайктан басып катталып достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Баарыңыздарга приятного просмотра. Анда эмесе урматтуу мекендештер, сиздерге чайхананын ичини көрсөтүп берейин. Экинчи этажга көтөрүлгөндө эле сол жагына кире турган болсок, бул жерде намаз окуй турган адамдарга намазканадагы отдельный даярдалган. Ушул жерде өзүңүздүн намазыңызды окусаңыз болот. Таза, жакшынакай. Бул жага кире турган болсок, бул жерде кабинкалар дагы бар, урматтуу мекендештер. Кабинкага киргенде деле көрсөңүздөр болот мынакей. Бул жерге где-то 20-25 адам батат. Андан сырткары мондай кичинекей кабинкалары бар. Көрсөңүздөр болот. Ушундай кабинкалары деле бар. Сразу чыгып атканда эки кабинка, кирип атканда намазканасы, бул жагында уборный бар. Бул жактан киргенде эле уже өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. В общем, зал өтө жаңы дизайнда жасалган достор. Баары жаңы мебелдер. Жаңы мебелдер, отурганы удобный. Бул жакта өзүңүздөрдүн тууган урук, достор менен чогуу отуруп чай ичип кетсеңиздер болот. Тамактары арзан, дизайндары өтө сонун жасалган. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, верандалары бар. Верандаларда панорамный вид менен деле чай ичсеңиздер болот. Ал жак уже жасалып атат. Бул жагын өзүңүздөр көргөндөй эле бул жака в общем 200 адамдай место бар. Тууган уруктар менен, достор менен келип чай ичип кетсеңиздер болот. Метро Люблинодо достор. Метродон автобус менен келе турган болсоңуздар, жана айткандай эле 8-10 минутта келсеңиздер болот. 201 маршруткасы кетет, 557 жана карта, Яндекс картага салсаңыздар, ошол жерден баары чыгат. Бул жагын көрсөңүздөр, урматтуу мекендештер, Кыргызстандын чыныгы натуральный продукциялары бар. Шоро компаниясы, Султан чайлары бар, Алайку компаниясынан куруттары бар. Өзүбүздүн Кыргызстандын национальный суусундуктары. Бул жагын көрө турган болсоңуздар, бул жак касса. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы иштериңиздер? Азыр сезон болуп аткан арбуз, коун, шамал сайдын коундары келип алып жеп дамыны көрсөңүздөр деле болот. Бул жагын көрө турган болсоңуздар, урматтуу мекендештер, бул жерде баары кабинкалар. Кабинкаларга баарына 10-15 адам батат. Тууган уруктар менен келип, обязательно чай ичип кетсеңиздер болот. Бул жакта баары чай ичип атат экен, азырынча мишать бербей эле коелу. Бул жагыны кире турган болсок, мынакей көрсөңүздөр болот. Өтө таза, жарык, тиги айнектери, свежий воздух бар, жанагындай вентиляционный отуруп чай ичкени жакшы, урматтуу мекендештер. Көпчүлүк жерлерде негизи вентиляциясы жок болуп калат. Анан чогулуп отурганда адамдар баягы аба жетпей калат. Бул жерде айнеги бар, сразу айнекти ачканча отура бересиздер. Бул жагынан көрсөңүздөр болот. Бул жакта да отурушат кабинкаларын көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер. Мынакей. В общем, бул жерге жана айткандай эле 200 адамдай батат. Менюсу боюнча азыр сиздерге тааныштыра кетем. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, менюсун өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей. Арзан жана даамдуу тамактардын баары бар. Бул жерде өзүңүзгө жаккан шурпа из говядины, шурпа из баранины баары бар. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, плов. Бул ашка достор менен, тууган уруктар менен, туулган күн өткөргөнгө келгенде же башка жакшылык күндөргө келгениңиздерде ушул жерден өзүңүздөргө плов заказ берип отурсаңыздар болот. Анан шакараптары бесплатный.
Жана мага бирөө айтып кетти, официант вах дегендей эле ачуу суусу бар экен. Ошолордун баары ошол комплект берилет экен. Ушул жерге келип өзүңүздөр заказ боюнча эмнелер бар? Дымдама бар экен, 2900 рубльге килограмм. Казан кебаб из баранины бар экен, 3000 рубльге. Плов лазер 2800, плов дезирай 2800. Жана айтып кеткендей эле шакараптары, салаттары, ачуу суусу баары ушунун ичинде болот. Менюсун көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер. Бул жакта дагы салаттары бар экен, мынакей шакарап, ачуу-чучук и так далее. Шашлыктар бар экен. Мынакей бааларын көрсөңүздөр, люля кебабтар 120 рубль, арзан. Баранина 240, говядина 230. Мынакей бааларын көрдүңүздөр. Урматтуу мекендештер, арзан жана сапаттуу, урматтуу мекендештер, арзан жана даамдуу тамактарды Манас чайханасына келип, өзүңүздөр ушул жерден тууган уруктар менен чай ичип кетсеңиздер болот. Сиздер менен Москва бар болду. Лайктан басып катталып достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз мекендештер. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.